саламатсыңар балдар. Кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен кыргыздын белгилүү жазуучусу Шатман Садыбакасовдун өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе ушул белгилүү жазуучунун өмүр таржымалы менен таанышаардын алдында бүгүнкү сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Кыргыз адабиятынын дагы бир өкүлү Шатман Садыбакасовдун чыгармачылык жолу менен толук таанышабыз. Жазуучунун жасаган иштери биз үчүн үлгү. Анын чыгармаларын окуп, үйрөнөбүз. Шатман Садыбакасовдун чыгармачылыгы менен таанышуу аркылуу талыкпай изденип, окууга, иштөөгө жана кайратмандыкка тарбияланабыз балдар. Шатман Садыбакасовдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Шатман Садыбакасов Кыргызстандын Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Дыйкан айылында 1932 жылы 25 майда туулган. 1955 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун Жаш Ленинчи журналында адабий кызматкер болуп баштаган. Мынакей картадан көрүп турасыңар балдар, Жумгал районунун Дыйкан деген айылын 1932 жылы 25 майда ушул кызыл менен белгилеп турган Нарын областына караштуу Жумгал айылында туулган экен балдар. 1961 жылдан Кыргызстан басмасында редактор, 1965 жылдан проза жана поэзия бөлүмүнүн башчысы, 1975 жылдан өмүрүнүн акырына чейин Ала Тоо журналынын башкы редактору болуп иштеген. Шатман Садыбакасовдун биринчи китеби 1958 жылы басылып чыккан Пейил аңгемелер жыйнагы болуп саналат. Жазуучунун чыгармалары жана жыйнактары кайсылар? Акбозат деген драмасы бар, Күндөр аттуу романы бар, жана Мүнөз, Жол түгөнбөйт, Бир үзүм жалын, Күндөр, Сонун бала, Жашыл өзөн, Кең дүйнө чыгармалар жыйнактары бар. Ал эми Сонордо, Дыйкан болом, Моделим менин айгучат, Эки дос, Убакыт бекер кетпеди деген аңгемелеринин автору. Жазуучунун чыгармаларында элибиздин тарыхына, социалдык маселелерине тийиш орчун маселелер козголуп, чагылдырылган. Кыргыз элинин тарыхый тагдырындагы урунттуу учурунда арналган Күндөр, Акбозат сыяктуу чыгармалары жеке жазуучунун эле эмес, жалпы кыргыз адабиятынын өсүп өнүгүш баскычындагы бараандуу көркөм туундулар катарында өз ордун ээлейт. Жазуучунун көптөгөн чыгармалары орус жана башка тилдерде да бир нече ирет которулган. Күндөр романы, Акбозат драмасы орус тилине которулуп басылып чыккан. Котормо жанрында дагы бул жазуучубуз үзүрлүү эмгектенген. Ал Шолоховдун, Гончардын, Мусрепов, Степанюк сыяктуу орустун жазуучуларынын чыгармаларын кыргызчалаган балдар. Жазуучубуз проза, поэзия, драматургия, котормо жанрларында абдан активдүү эмгектенген. Демек, бир эле жанрдын үстүндө эмгектенбестен бир канча жанрларды алып кеткен ушундай чыгармачыл таланттуу инсан экендигин байкайт экенбиз. Аталган жанрларда образды жаратууда сөздөрдүн маанисин, маңызын, музыкасын кылдат сезип, элдик казыналарды терең өздөштүрүп, өзүнүн чыгармачылык өнөр-канасына аларды жеткиликтүү иштеп чыгып, пайдаланып, окурмандарына тартуулаган. Кыргыз адабиятында өзгөчө чоң салымды кошкондугуна байланыштуу Шатман Садыбакасов 1960 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Владимир Ильич Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгына карата каарман эмгек үчүн медали, Кыргыз СССРинин жогорку советинин ардак грамотасы, Кыргызстандын Ленин комсомол жаштар сыйлыгынын борбордук комитетинин ардак грамоталары менен сыйланган. 2013 жылы 11 апрелде Бишкекте жазуучу Шатман Садыбакасовдун 80 жылдык мааракеси белгиленди. Буга байланыштуу Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында жазуучунун Акбозат спектакли коюлду. Акбозат айтылуу Шырдакбек Баатыр тууралуу жазылган тарыхый драма. Убагында советтик идеологияга туура келбегени үчүн бир топ кыскартууларга дуушар болуп, ошол боюнча сахнада кыскартылып жашап келген. Спектаклдин режиссеру Замир Сооронбаевдин айтымында бул жолу драманын алгачкы варианты калыбына келтирилди. Шатман Садыбакасовдун ысымы 1991 жылы өзү туулган Дыйкан айылынын орто мектебине берилген.
Аталган мектептин мугалимдер жамааты окуучуларды демилге кылып, 2012 жылы маркум драматургдун 80 жылдыгын салтанаттуу белгилешкен. Эмесе балдар, Шатман Садыбакасовдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу алган билимдерибизди бышыктап алалы. Жазуучу акын болгонбу дейт. Демек, жазуучу бул ушул акындык кесипти да аркалаганбы же бир эле жазуучулук кесип менен жүргөнбү деген суроо экен. Жазуучу чыгармачылыгын ыр менен баштаган жана Жашыл өзөн аттуу ыр жыйнагы бар. Демек, акын дагы болуп эсептелинет экен. Суроо: жазуучунун драмаларын атап берчи дейт. Эсиңерде болсо, жазуучунун драмалары булар: Ак боз ат 1972 жылы жарык көргөн жана Керметоо 1979 жылы жарык көргөн 2 драмасы бар экен. Үчүнчү суроо бул: Шатман Садыбакасов кайсы окуу жайын аяктаган дейт. Эстеп көргүлө, биз өмүр чыгармачылыгын айтып атканда эскерткенмин. Албетте, Шатман Садыбакасов Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган 1955 жылы. Азыр бул университет Кыргыз мамлекеттик улуттук университети деп аталат жана Жусуп Баласагын атындагы деп наам берилген балдар. Үчүнчү суроого келебиз. Шатман Садыбакасов көбүнчө кайсы жанрда эмгектенген дейт. Биз жана бир канча жанрда эмгектенгендигин башта белгилеп кеткенбиз. Шатман Садыбакасов проза жанрында эмгектенип, көбүнчө жаш жеткинчектерди күндөлүк иштерин, алар окуган мектеп турмушун жана өз ара достук, жолдоштук мамилелерин, ой максаттарын чагылдырган психолог, жазуучу катары таанылган. Демек, Шатман Садыбакасов көбүнчө проза жанрына көп эмгектенген экен. Шатман Садыбакасовдун өмүр жолу бизге кандай таалим бере алат? Биз өмүр жолун окуп үйрөнүп, андан биз эмгекчилдикке, адептүүлүккө жана элге кызмат кылууга тарбия ала алат экенбиз. Урматтуу балдар, бүгүн аздыр көптүр Кыргыздын чыгаан жазуучусу Шатман Садыбакасовдун чыгармачылык бейнесине сар эсеп салдык. Кыргыз элине анын ар бир чыгармасы жакшылыкка үндөп, адеп ахлак, ынтымакка чакыргандыгы менен баалуу. Айрыкча Ак боз ат драмасы биз үчүн абдан сыймыктуу, мыкты драмалардын катарын толуктайт. Эмесе балдар, бүгүнкү өтүлгөн теманын негизинде үйгө тапшырма алып алгыла. Үйдөн силер жазуучунун бүгүнкү өмүр жолун андан ары окуу китебинен окуп, толук маалымат алып, Ак боз ат деген драмасын бир сыйра таанышып окуп келесиңер. Кийинки сабакта биз ушул Ак боз ат драмасы боюнча талкуу жүргүзөбүз. Сабагыбыз ушуну менен соңуна келип жетти. Бүгүнкү сабакка абдан активдүү катышып, жаңы маалыматтарга ээ болдуңар деп мен ишенемин. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман